Мезгил айтат, менде бар, менде калат ар бир кадам. Көрмөксөнгө салат мени жашап жаткан ар бир кадам. Мезгил бар өмүрдү батырасың кучагыңа, бар жогун чогуу көрүп чыгарасың бутагыңа деген ырсаптар акын Чынара Калыбекованын калемине таандык. Балалыкка саякатка чыккандан артык нерсе барбы? Бул балалыкта балалыктын өтө чоң дүйнөсү ошол өзүм төрөлүп өскөн айылымда калды, Шекерде. Эмнегедир баягы кичинекей кезде эле ал кезде такыр мектепке да бара элек болчумун. Анан өзүбүз балдар кыздар чогулуп алып, ошол кезде кичинекей балдар кыздар. Анан үйдөн көйнөк жоолуктарды алып чыгып, чоң материалдарды алып чыгып, анан булак бар эле. Азырда ошо булак болсо келет, суу алышат да ичкенге. Анан ошонун жээгинде мындай чычырканактар бар. Ошол жерге көшөгө кылып, өзүбүзчө ошол жерден концерт кылып, ушундай бир сонун нерселер. Жада калса муз тепкени барсак да бир картина түзүп алчу элек да. Узун көчө эң башында Чыңгыз атам, кортосунда Ашым агам, андан бери Күмүшбек сүрөтчү, аягында мен келип мен жарыкка. Төртөөсү тең улуу инсан, из калтырган тарыхка, тарбалаңдап изди кууп келатам, эмгектерим элге жетип, мен дагы из калса деп. Талас областынын Шекер айылы таланттардын мекени. Мына ушул жердин суусу, абасы, топурак ташынын касиети күчү жаратылыштын кооздугу керемет чыгармаларды жаратууга түрткү берет. Мына ушул залкарлардын изи менен Чынара Калыбекова 60 жашка чыгып отурат. Шекер айылынын өзүнүн ушу жеринен, суусунан, тоо ташынан деп ойлоп коем да, абасынан деп. Эмне үчүн ошончолук залкарлар чыкканычы мына Чыңгыз Айтматов, Ашым Жакыпбеков, Капар Медетбеков. Ошол мектепте ошо 1-класстан эле өзүмдүн немемди айткам мугалимиме. Анан ушу 3-класстан баштап баягы кружокторго катыша баштадым. Ал кезим жакшы кетти. Анан 6-класстан баштап өзүм ыр жазып жүрдүм. Эң биринчи жазган ырым ата-энеме арналган да. 50 жашка чыккан эле ошондой. Анан кийин уже жашоо, турмуш, башка көргөн нерселеримди карап, сүрөттөп, ошолордон жазып жүрдүм. Аздыр көптүр тырбалаңдап иштеп келет бир кызың, аты чыккан айылым бар деп издеп келет бир кызың. Айтматовтай уулдар чыгып алымга жетип Шекерим, термеле бер бешигиңди теңир сүйгөн мекеним. Чынара Калыбекова Кара Бура району Шекер айылында 1961-жылы туулган. Үй бүлөдө тун небере болгондуктан өнөргө болгон ышкысы ойгонуп, чоң энеси Калыйман апа казак улутунун кызы катары Козу Көрпөш Баян Сулуу, Көр Улуу Олжобай менен Кишимжан деген сыяктуу дастан жумукторду айтып берип, анын талантын ойготот. 3-класстан баштап катыштым. 6-класстан баштап 3-класстан жанагы класс болуп ойноп аттык. 6-класстан баштап толугу менен элдик театрда ойноп калдым. Бизде Шекерде Күркүрөө элдик театр бар. Кийин мен уже театрда иштеп жаткан учурда толугу менен элдик театр деп ат берген да. Ошондо эсимде чогуу алып барышкан мени. Чогуу алып барышкан. Бүттү министрликтен, өкмөттөн кагаздарын апарып тапшырганда ушундай бир кубандым да. Бар эсимде белиңден чүрбөй мени, 5ке чейин көтөргөнүң, менден башка балдарды андай жашта көтөрбөдүң. Көрсен эке тун небере болуп, жаның менен тең болупмун, жан дүйнөңдүн баарысын жалгыз өзүм ээлеп коюпмун дегендей, бала кезден чыгармачылыкка жакын болгон Чынара Калыбекова мектепте окуп жүргөндө эле алгачкы жолу Бакы Өмүралиевдин Тагдырдын өгөй балдары спектаклинде Толгонайдын ролундагы актрисаны көрүп, анан театрга кызыккан. Бакен Кыдыкеева, Гүлшара Дулатова, Күйүкова эжекебизди мен эң алгач ошо айылдан оюн коюп баргандарын көргөм. 7 жетимдер жөнүндө Бакы Өмүралиевдин
пьесасы бар эле, ошону коюп барышкан. Окууну бүткөндөн кийин алгач албетте ГИТИСке тапшыргам. Аяктан мындай ал кандай нерселер болуп калды. Анан ушу студияга калууга туура келди. Азыр ойлосом, бул жак күчтүү экен. Күчтүүлүгү ушунча, мында мыкты актерлор, артисттер. Не деген артисттер? Ошолор менен аралашып бир сахнада биз массовка деп коебуз го. Ошолор менен аралашып жүрүп бир сахнага чыгып, алардын ойногонун көрүп, бул чоң сабак болду бизге. Биздеги 2 жылдык студия бизге ушундай бир 10 жыл окугандай билим берип койду да. Бул жерде бизди окуткан ошол студиянын директору Гани Ибраева күчтүү эле. Ошол эжекебизден баштап ар бир мыкты артисттер бизге сабак берчү да. Режиссер Афелия Эркинбаева сабак берген, Гүлшара Дулатова сабак берген. Ушундай бир жакшы. Ар бирин айтып отурсаң, мен ушунчалык мындай жүрөгүң толуп кубанычка мындай балкып айтасың да. Айланайын ак мектебим, ар намыстуу уул кыздар уча берсин уяңдан. Кечирип кой качкан кезде астыр эстеп уялам. Кайбактарды калпып чыккан котту сенин улаган деп. Мына ушул жол көрсөткөн Бешкемпир Абулгазиев, Сейталы Бекмамбетов, Токтогул Мамбеткулов ага эжелер тууралуу кезинде Чынара Калыбек ыр жазып, мектепте ыр коркучулуктарга чыккан. Нарын театрына мен ушул студияны бүткөндөн кийин кеттим. Алгач бөлгөндө мени мугалимдер бул кыргыз драма театрга деди. Анан агисте Стамов беле министр, сени бул жакка калып туратат, Нарынга неге баратасың деди. Мен Нарынга бериңиз жолдомо деп бардым да министрге түшө эле. Нарынга кетем деп. Ой, Нарында эмне бар сага? Сен кыргыз драма жок, калбайм бияка. Ой, калбасаң Ошко бар. Оштун театры мыкты. Жок, айка да барбайм, Нарынга барам деп, анан Нарынга иштедим, өзүм көңүлүм тойгончо иштедим. Нарын театры эми аны сөз менен жеткирүү мүмкүн эмес. СССРдин эл артисти Капар Медетбеков, Кыргыз Республикасынын эл артисттери Бакирдин Алиев, Тамара Жумакаева, эми окмуш. Ошол кездеги накта залкарлардан мен сабак алдым да. Бул жактагы залкарлар, ал жактагылар баары биригип келип, мен ушундай бир таптап ушу жолго салгандай болду. Таштап кеткенде эмне жамандык кылдым? Байкемдерге эмне дейм? Кери мени таштап кетти деймби? Деги айтчы. Эмне кылсам деги сага жагам я? Эл эмне дейт? Элдин ишин экен. Бирөөнүн турмушу үчүн бирөө жооп бербейт. Мен чарчадым. Өзүбүзчө жашап көрөкчү. Сен жөн кеп жаткан жоксуң. Сенин бирөөң бар. Мейли, кеткең мүмкүн бактылуу болуп кететирсиң. Мен чоң акын, чоң жазуучу эмесмин. Мен өзүңдүн тамырыңан сенден өскөн терекмин. Аздыр көптүр эмгегимди арнап сага келем деп жазган Чынара Калыбекова драмалык, трагедиялык, сатиралык жана комедиялык образдарды жаратып, орус, чет элдик классиктердин белгилүү драматургдардын чыгармаларын аткарган. Кыргыз киносунда Чабандын аялы, Шыбакчы кыз, Вьетнамка, Алимандын жеңеси ролдорун аткарган. Бакыт Карагуловдун тарткан боюнча ошондо экинчи жол тартылып атат да, Саманчынын жолу. Ошондо неме Алимандын жеңесин ойнодум. Кийин Чыңгыз Чыңгыз менен Бүбүсарада. Бакыт бул каалаганын ишке ашыруу эмес, ишке ашырып жаткан нерсе бакыттын өзөгүн түзөт эмеспи? Бүбүсарада вахтерша аялды ойнодум. Месороша көчөсү бар. Бул баягы большевиктер келген учурда, мына ошол учурларда ушакка келип көп иш жасаган адам экен да. Мына ошонун кызы келип, бияктан кино тартты атасы жөнүндө.
Мен ошол фильмде НКБ'нын кишисин ойноп калдым да. Өмүр дастан, түгөнбөгөн дастандын түбүнө жетип жатсам деп Кармановсума Жиримтал, Эне мээрими, биздин кыздар аттуу чакан новеллалары, Жалгыздык, Тунуктунары, Сезимде калган сыр аттуу ырлары өз кезинде Кыргызстан маданияты гезиттерине жарыялаган. Ушундай эле залкыр инсандарды эскерип, Арно ырларын, поэмаларды жазган. Мен ушу 30 жыл ичинде өзүмдүн ушунчалык чыгармачылыгымды баардык жагынан көрсөтө алдым деп эсептейм да. Коллектив да аябай жакшы болду. Менин багымачы коллектив ушунчалык мындай бир өзүнүн гана жумушун билген бир момундарда мен ошого ыраазымын. Коллектив кандай болсо сен ошондой иштей аласың да. Нарын театрына Ботокөздү койду, ошол эле Ботокөздү Нарын театрына Шамбет Мендибайров койду. Ботокөздү андан мурун Алмаз Сарлыкбеков Актала элдик театрына койгон эле. Жаңы ачылган театр Баткен театры Нарстелен чаңырыгын койду. Ошол эле спектакльде Ош мамлекеттик университетиндеги кино академиянын студенттери койду. Албай куш мен үчүн, менин жашоом үчүн күрөштү. Калп айткан менен болобу? Таттуусуң жашоо, таттуусуң. Бир гана эч нерсеге тойбогон, кеңди тар кылган, бардык атып кол жеткизбей зар кылган баягы эле адам. Адам деген. Ай, тургун, чоругуң жолдо калсын. Бүркүт боло калганын көр. Качан болсо көзүңдү чукуйм. Жок, көздүн эмнесин чукуйсуң? Туулгандан чукуй беришип, доктурлар эч нерсе кыла алышкан эмес. Өнөр өргө жетелейт деп Чынара Калыбекова 1983-жылы Кыргыз мамлекеттик Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда фольклордук ансамбльде солистка болуп иштеп, ырчы катары таалына баштайт. Кыргыз аялдарынан чыккан мыкты дастанчы жана казалчы, ошондой эле чыгыш бийлерин мыкты өздөштүрүп бийлеген бийчи катарда белгилүү. Кыргыз радиосунун алтын казынасына Чынара Калыбекованын 20дан ашык обондо ырлары жазылып, Жүрөктөгү сыр аттуу ырлар жыйнагы жарыкка чыккан. 24 жашымда комуз үйрөндүм. Дастанды мен айылдан эле мындай музыкасы жок эле, комузу жок эле, жөн эле мындай үн менен айтчумун да. Ал кезде ушундай спектакль болгондон кийин элдин көбү концерт бериле дечи да, ойнуңардын кереги жок деп. Ошо концерттү күтчү. Мен өзүмдөн чыгарган ырларыман ырдап жүрдүм, аны башка кыздар ырдап жүрдү. Ал кезде ушундай бир жаштыганда курчсуң да. Курчсуң. Эмне жасайм десең, ошонун аягына чыгасың. Анан өзүм жазган обондорду барып автордон сурайм, жок болсо өзүм тандап алам. Мисалы, Меден Алдыбаев эрте кетип калды да, мен анын ырларын өзүм тандап алам, ушинтип. Тенти Абдышеванын дагы сөзүн сурайын десем жок, анан аны өзүм тандап алдым. Ушундай болду. Телевидениеге Кудайга шүгүр, телерадиого сакталып калган эмгектер бир топ эле экен. 20дан ашыгындар бар, анын ичинде дастандар бар, казалдар бар. Канча залкар басты экен бул жолду. Кайкы учуп жел ойноду канатым, кыялымда залкарларга жанаштым. Санап коюп ар бир баскан кадамды, колтукташып бараткандай бараттым. Кош кайың турат, бүчүрүн аста кармаймын, тургандай залкар аптыгып аны жандаймын. Кыялымда тоолорду чапчып тургандай, абөңүмдө билбеймин өзүм кандаймын. Издерди карайм окшоштуруп ар кимге, баратты жандар сүйлөшөт экен ар тилде.
суктануу менен тилегим айттым ичимден, Теңирим айтчы, окшошор экен мен кимге. Залкарлардын кадамдары канчалаган, өтө ыйыктай сезилди ар бир кадам. Тилегимди сууга айттым, көккө айттым, деген менен чыгар экен кандай адам. Буюрса баары жакшы болот. Ой? Мо эмне күзгүдөгү менбе? Кебеттең менен жерге кир. Карасаң. Эмке карасаң, тушунун баары агып, рай келишип калыптыр. Эй, сен кимсиң? Бö. Беймет. Болдучу. Жинди болуп кетесиң да. Эмке, карасаң о колумдагыны. Бир чал берди. Байкуш өлгөн кемпиринкин урдап алганбы? Же болбосом көчөдөн таап алганбы? Мага берди, акчасы жетпей калышуду. Алтыным, тагынып жүрсөң жоготпой. Менден эстелик болсун деп ырсыйып күлүп коет. Ары жок сволочь. Сен ал жака дагы бардыңбы? Барбайм деп эдиң беле? Бардым. Эй, Эмка, ал жактачы. Ал жакта сен ойлогондой болбойт, досум. Сен каалагандай болбойт. Жанагы чалчы, карыган, ырсыйган. Ал жака барганда сага тим эле Ханзададай көрүнөт. Сып-сылуу болуп. Арың менен өлсү болуш десе. Болдучу. Карасаң, Эмка, таза күмүш бекен, карасаң эми. Болдучу. Адамды эки нерсе картайтпайт. Бири жакшы сөз, экинчиси жакшы мүнөз. Чынара Калыбекова бүткүл союздук эл аралык театр фестивалынын лауреаты. 1984-жылы Кыргызстан театр ишмерлери союзунун мүчөсү. 1985-жылы эл аралык Орто Азия жана Кыргызстан фольклордук фестивалынын лауреаты. Ошондой эле бир канча арда грамоталардын ээси. Анын чыгармачылыгынын 40 жылдын ичинде 10дан ашык китептерди жазган. Бизде драматургдардын фестивали болгондо келип бияктан ошо мен пьесамды алып кетип, тажик тилине которуп, Жума Куддус деген белгилүү ушундай бир адабий адам да, анан Куляб театры койду. Алар да менталитетке келбейт экен, бирок ушуну жактырып калып коюшуп айтты да, 10 жылдан бери келбеген элди биз келтирдик деп театрга. Чынара Калыбекованын драмалары орус, тажик, казак жана башка тилдерге которулуп, Тристанын дагы бир ийгилиги көлөмдүү чыгармаларды жазуу менен бирге Калыйман, Үмүт, Огандан калган тактар, Мен да бактылуу болгум келет, Актриса, Мусордогу Роза, Сырдашым өңдүү чыгармалары республикалык бир катар театрларга коюлуп келген. Жүрөктөгү сырлар жыйнагын чыгардым. Өмүр дастан ырлар жыйнагын чыгардым. Бунун ичинде новелла аңгемелер да бар. Тагдыр романын чыгардык. Карагер драмалар жыйнагы 2 томдук. Эми Тарынтык сени заманымдын ырлар жыйнагы менен дагы бир романым турат да. Өзүнүн аткарганларын, ойногон ролдорун, жазган чыгармаларын бүтүндөй тагдыры камтыган казал дастандарды ал үчүн түгөнбөс бакыт деп эсептейт. Анткени Чынара Калыбекова бактылуу айым өмүрүн кыргыз театр искусствосуна арнап жогорку сыйлыктарга жетишкен. Мен алардын ар бирине таазим кылам. Ошолор баскан жолду басып баратканыма таазим кылам. Ал адамдар мындай кайталангыс анан чексиз таланттуу адамдар эле да. Өзүмдүн иштегениме деле 42 жыл иштептирим. 42 жыл. Бул өмүрүм курук көтөргөн куржундай, эл адамзат жашайлычы көңүлгө кир калтырбай деп 60-тын кырын ашып өмүрүнүн бардыгын эмгеге жумшаган Чынара Калыбекованын юбилейи кут болуп, дагы көп кырды аша бериңиз.